Ана менин суроомда эми таза калысып өттү, баягы акча таратып болгон жок. Себеп дегенде бийлик өзүнө ишенди окшойт. Өтөрүнө. Бийликтин адамы өтөрүнө өзүнө ишенди. Азыркы өткөн лидер да. Өткөн ошо өзүнө ишенди окшойт да. А мурун болсо бийлик ишенбей акча таратып, жанагындай форманы пайдаланып ушундай болуп кетчү да. Ана менин суроом мынакей: Садыр Жапаров президент болду, Кыргыз Республикасынын президенти болду. Эми биз өткөн президенттерден мисалы сабак алыш керек. Мисалы өткөн президенттер өзүнүн куругун, ал эми өзүнүн досу канча болот, же тууганы канча болот, ал элди түспөйт да. Ал жакын адамдар. Садыр Жапаров кимдерди угуш керек? Эми бүгүнкү күндө мына ушул эгер өткөндөн сабак алсак, биринчиден, экинчиден мамлекеттик кызыкчылыкты кааласак, элдин, улуттун кызыкчылыгын кааласак, бүгүнкү күндө Садыр Жапаров биринчи орунга кадр маселесин коюш керек. Кадр десе эле бул биз баягы мындай бир көп учурда мага берилген адам деп келишти да. Бүгүнкү күнгө чейин иштеген адамдарчы. Мына ошол эле Атамбаев деле өзүнө берилген адам, ушул мени сатпайт, мени таштап кетпейт, мен эмне айтсам аткарат деп жана шоферун, жолочу болсо бир эч бир мурда кызматта иштебеген адамды прокурор кылып, билим берүү министри кылыпчы. Анан алар өзүнө берилгендикти биринчи орунга коюшту да. Жок. Мен Садыр Жапаровдун ордунда болсом, биринчи кезекте мамлекеттик кызыкчылыкты биринчи орунга койгон адамдарды. Садыр Жапаровдун кызыкчылыгында эмес, президенттин кызыкчылыгында эмес, мамлекеттин кызыкчылыгын биринчи орунга койгон таза адамдарды мамлекеттик кызматтарга тартыш керек эле да. Мына ошондо биз мамлекетибиз жалпы оңолуу жолуна түшөт да. Кадр маселеси өтө оор маселе. Ушул кадр тандоодон жаңылышпаса, анан экинчиси бүгүнкү күндөгү өтө оор маселе, коомду кыйнап турган маселе бул коррупция. Биз коррупцияга төбөбүзгө чейин батып кеткенбиз. Эми коррупция чынында экиге бөлүнөт. Бул коррупция бытовой коррупция болуп бөлүнөт. Анан кийин баягы мамлекеттик деңгээлдеги өтө чоң коррупция болуп бөлүнөт. Эми бытовой коррупция деген мисалы сен экөөбүз бир жерге барсак, бир ишибизди бүтүрүп алыш үчүн, бир справка алыш үчүн, бир ай жүрбөш үчүн 1000 сом бере койсоң, баягы бир 2-3 күндө бүтүрүп берет. Бул бытовой коррупция да. Бул бытовой коррупцияны бүгүн жое салыш өтө оор. А мамлекеттик деңгээлдеги коррупция бул жанагы миллиондорду жеп ичип байыгандар биринчиден, экинчиден теги мисалы тендерлерди жазгырып миллиардтарды чөнтөктөн бургандар. Анан жанагы эң чоң башкысы бул салык менен жанагы бажыда отурган двойной бухгалтерия деп биз баарыбыз эле билип калбадыкпы? Эки бухгалтерия түзүп кол койдурганда бир айлык коет дагы, ал эми бергенде башка айлык коюп, баягы мамлекеттен салык жашыргандар, анан таможнядан миллиардтап жеп аткандар. Мына ушулардын баарын жойгонго бет алыш керек да. Мунун баарын жоюп таза коомубуз тазаланмайынча биз эч убакта өнүккөн мамлекет боло албайбыз. Муну баардык эле өнүккөн мамлекеттер башынан өткөрүшкөн. Ошол эле Японияда өткөргөн, ошол эле Сингапурда эле өткөргөн, ошол эле Францияда өткөргөн. Франциянын тиги 19-20 кылымдын башындагы 19 жылдардагы китептерин окусаң, адабий китептеринде ошондо коррупция менен ушунчалык жана салык боюнча катуу күрөшкөн. Керек болсо бул үйдөгү илинип турган картиналарга чейин салык салышкан Франциядачы. Ошол үйдөгү келип, үйүңдү текшерген дагы, ошол үйүңдө кымбат баалуу картина турса, ошого да салык төлөгөнсүң. Көрдүңбү? Ушунчалык деңгээлге чейин кысым болгон да. Анан ошентип барып анан коом оңолгон. Коомду оюна койсоң оңолбойбуз. Оюбузга койсок, двойной бухгалтерия жүрө берет. Жана бытовой коррупция боло берет. Ал эми миллиондорду жегендер өзүнчө жей берет. Ошондуктан бүгүнкү бийликтин астында ушул коррупциянын эки түрүн тең жок кыла турган өтө чоң мындай оор, өтө кыйын иш турат. Бул иш ар бирибизге тийиштүү болот. Ар бирибизге тиет, кайрылып келип элечи. Маселен, эртең менин бир жакынымды коррупционер деп камашы мүмкүн. Туура менин жаным ооруйт. Но бирок ошол жаным ооруганына карабай ошого көз жумушум керек.
Анан мен көп айтып жүрөм, бул баарыбыз эле жеке эле бийлик эмес, биз ушуга чейин биздеги бир коомдогу бир чоң жаңылыштык баарын эле бийликке жүктөп коюп, бийлик силер туура эмес иштеп атасыңар, бийлик силер туура эмес болуп атасыңар деп эле баарын бийликке жүктөп коюп, бирок өзүбүз жөнүндө ойлобой атабыз да. Биз өзүбүз дагы могу жүрөгүбүздө, жан дүйнөбүздө революция жасашыбыз керек. Биз дагы сөзсүз түрдө өзгөрүүгө барышыбыз керек. Ар бирибиз, сиз дагы, мен дагы өзгөрүүгө барышыбыз керек. Антпесе коомду оңдой албайбыз.